Өлкө өндүрүүчүлөрү бирдиктүү өндүрүү жана сатуу таласын түзүү үчүн ишкерлерди бир арага топтоо аракетинде. Тактап айтканда, ири технополис курууга өкмөттөн жардам күтөт. Биринчиси ушул Бишкек шаарындагы инженерный коммуникациялар бар бир жерди таап берсеңиздер деп, бул краткосрочный деп 2 жылдын ичинде куруп бүтөбүз. Инженерный коммуникациясы болсо, Кудай буйрса биз ошого расчет кылып атабыз. Андан Чүй областына бир чоңураак бир жер болсо, андан сырткары Ош шаарында Кыргыз Россия фонду ачылган, мына ал тарап менен да сүйлөшүүлөр жүргүзгөн кредит алуу боюнча. Кудай буйруп ушул 3 проектибиз ишке ашып кала турган болсо, жалпы эсеп менен 20 миңге жакын жумушчу орун ачылат да. Масштабтуу технополистерди куруу долбоору эң ириде 5 жыл аралыгында ишке кирерине Сапар Асанов ишендирди. Белгилей кетсек, өлкөдө байпактан тартып баш кийимге чейин бардык кийимдер тигилет. Жеңил өнөр жай продукциясынын дээрлик 95% экспорттолот. Ушул тенденция сакталып, сунуш ишке ашса, тармак бир гана социалдык көйгөйлөрдү чечпестен өлкө экономикасын алдыга сүйрөй турган локомотив болоорун өндүрүүчүлөр күтөт. Товарды сапаттуу жана убагында чыгарыш үчүн бизге жанагы технополис айтып атпайбызбы? Технополис эмне үчүн? Бул муктаждык жөн эле келген жок да. Бул ошол товарды сапаттуу чыгарыш үчүн. Мисалы азыр көбүнесе Бишкектеги тигүү цехтери же ишканалар кандай? Сапатка көбүнесе жооп бербейт. Жооп бериш үчүн биз жалпыбыз башыбыз биригип технополисти курушубуз керек. Бишкек шаарындагы жер төлөөлөрдөн тартып, кароосуз калган мурдагы заводдордун көбү тигүү цехине айланган. Ананда аялдамада, мамыларда тигүүчүлөр талап кылынат деген жарнама көп. Бирок ошол эле учурда ишкерлер кадр маселеси көйгөй жаратып жатканын билдирет. Биз азыр Борбордогу тигүү цехтеринин биринде турабыз. Бул жерде биринчи, экинчи кабат менен биригип, жалпы 200дөн ашык жумушчу орун түзүүгө мүмкүнчүлүк бар. Тилекке каршы учурда 30дан ашык гана тигүүчү иштеп жаткан учуру. Ал эми калган тигүү машинкалары бош турат. Анткени өлкөдө иштин көзүн билген, мыкты жана тажрыйбалуу тигүүчүлөр аз санда дейт иш берүүчү. Ишкерлердин айтымында, жумуш издеп кайрылгандар иштин жеңилине катышат. Тактап айтканда, эптеп тигип, акчасын алалы дегендердин саны көп. Бирок Кыргызстанда тигилген деген эн белги менен сапаттуу кийимдерди чыгаруу үчүн квалификациялуу кадрларга өлкө муктаж. Ал үчүн окуу жайларда 70% практика, 30% теорияны үйрөтүү керектигин өндүрүүчүлөр айтып чыкты. Иштеп жаткан тигүүчүлөрдүн катарындагы Бермет Айым 10 жылдан бери тигүү тармагында эмгектенет. Учурунда Орусияга чейин барып иштеп келген. Пикиринде адам үйрөнөм десе, окубай туруп мыкты тигүүчү боло алат. Опыт мындай тигүүчү иштеген цехтерде келет. Ал жактан основасын үйрөнөсүң, анан мындай цехтерге келип, уже дальше билбеген нерсени үйрөнөсүң, билген нерсени, бирок училищаны окуп алганың тоже пайда аябай эле. Кадр маселесин чечүүнүн дагы бир жолу автоматташтырууга өтүү. Ишкер Айымдын айтымында, банктан үстөк пайызы төмөн насыя берилсе, жумушчулардын ишин атайын машинкалар аткарып калмакчы. Анда тигүү сапаты да жогоруламак. Из-за того, что мы не можем получить достаточно. Бизге тапшырык бергендер жок эмес, бирок биз буйрутма берүүчүлөр талап кылгандай өлчөмдөгү товарды өндүрүп жетишпей жатабыз. Учурда заманбап техникалардын жардамы менен 3 жумушчу колдун ишин бир машинка аткарса болот. Андан улам аз пайыз менен насыя берилсе, өндүрүүчүлөргө чоң колдоо болмок. Учурда 12% көрсөткүч менен насыя алуудабыз. Жеңил өнөр жай өндүрүшүндөгү мүчүлүштүктөр чечилүү жолуна түшсө, ата мекендик продукция батыш өлкөлөрүнүн рыногуна багыт алмакчы. Муну менен Кыргызстанда жасалган деген сапат дүйнөгө тараган болот. Жанагүл Тазабекова, Бекназар Шерманбетов, Пирамида.